чечет деп ишенген бир эл адамды көрүп атабыз да Кыргызстандачы. Бул ким десек, бул Камчыбек Ташиев дейбиз. Туурабы да? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, көрдүңүзбү? Ушунча баланын үмүтү бир гана сизде да. Бул жерде үстүбүздө бир Кудай турат, андан кийин гана сизди эле көрүп атабыз. Болса бизди өзүнчө айыл аймак болуп калтыргыла, же болбосо чоңойлайбыз. Башкасына кошпойбуз. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич. Өкмөт башчысы Акылбек Үсөнбекович, анан айрыкча биздин жаштардан үмүтүбүз бар, талабыбыз бар. Чечет деп ишенген бир эл адамды көрүп атабыз да Кыргызстандачы. Бул ким десек, бул Камчыбек Ташиев дейбиз. Туурабы да? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, көрдүңүзбү? Ушунча баланын үмүтү бир гана сизде да. Бул жерде үстүбүздө бир Кудай турат, андан кийин гана сизди эле көрүп атабыз. Балким президент менен премьер-министр бул нерсеге киришпеш мүмкүн, себеп аларды иши көп, түшүнөбүз. Бирок Камчыбек Кыдыршаевич, ушуну сиз чече аласыз. Көзүбүздө жетет, билебиз дагы. Ушул маселени артка таштабаңыз. Керек болсо ушул жаштар элибиздин, жерибизди коргоп калыш максатында сиздин ак үйгө чейин барганга биз даярбыз жаштар. Туурабы? Эгер ушуну көрүп угуп жаткан болсоңуз, любой жерге чакырың, биз барабыз. Барабыз биз сизде. Же аксакалдар сыйлап, элди сыйлайм десеңиз, ушул жерге келип жеринен чечип берсеңиз, бул андан дагы жакшы болот эле. Камчыбек Кыдыршаевич, сөзүбүздүн акырыбызда дагы бир жолу суранат элек, ушул маселени чечип бериң. Бир гана үмүтүбүз сизден. Туурабы жаштар? Бол. Районго кошуп, Чоңолай районуна кошууңузду баардыгы ушул жерде сизден биринчиден суранат элек. Ошол жерде берилген тапшырмамыздын аткарылышыны баардыгыбыз биздин ушул жердеги Сармогул эли жана Бурган суу эли баарыбыз колдойбузбу, баардык жаштар? Болса бизди өзүнчө айыл аймак болуп калтыргыла, же болбосо чоңойлайбыз. Башкасына кошпойбуз. Климаты татаал, кыш узун, Алай районунун Сармогул айылынын тургундары айыл аймактарды ирилештирүү долбоорунун жүрүшүнө нааразычылыгын айтып чыгышты. Элеттиктер бул аймактык реформаны колдой турганын, бирок айыл элинин негизги кызыкчылыктары эске алынбай калып кеткенин билдиришет. Айыл тургундары мындан улам элдик жыйынга топтолуп, борбордук бийлик өкүлдөрүнөн көңүл бурууга чакырды. Элдик жыйынды эл активисттери, аксакалдарыбыз, апаларыбыз чогулуп бир чечимге келейин деп отурушат. Себеби бизде ошол район жетекчилери ушул ирилештирүү боюнча уюштуруп аткан биздин жогорку жактагылар биздин депутаттарыбызды алдап кетиштир. Анткени себеби биз ошол айыл өкмөттөргө кошула турган болсок, ар бир айыл өкмөттүн 11 депутаты бар. Жалпы 33 депутат болот экен. Ошондо биздин депутаттарды мынтип алдайт. Силер өзүңөрдүн бюджетиңерге өзүңөр ээлик кыласыңар, өзүңөр ошол акчаларды өзүңөр бөлүштүрүп депутаттар менен чечип иштешесиңер деген. Бирок райондун жетекчилери ким экенин билбейбиз. Бирок алар биздин депутаттарыбыз аны тастыктап чыкканда ал андай болбой калат. Сармогул айылы Чоңолай районунун борбору Дарыткоргон айылынан 60 чакырым аралыкта болсо, Алай районунун борбору Гүлчөдөн 150 километрде турат. Бул шартты эске алуу менен элеттиктер Чоңолай районуна кошулууну талап кылып жатышат. Анткени бир кагазды алуу үчүн 3-4 сааттык жол жүрүшү керектигин билдиришет. Мына 20 жылдан бери биз Алай районунун карамагына өткөнбүз. Гүлчөгө центрибиз барып келишибиз үчүн өтө татаал болуп жатат. Айрыкча кыш күндөрү жол жабылып калат, көчкү түшүп калат, кыйналып жатабыз, оору сыркоо болот, башка жагдай иштер болот экен, буяка барышка өтө бизге татаал болуп жатат. Ошол себептен бизде Чоңолай районунун айылдарына ирилештирсеңиз деп суранабыз. Жалпы Чоңолайга өтөбүз. Чоңолайда жакын 60 километр перевод бел жок. Немеңиздерге каршы эмеспиз, биздер ирилештирүүнү каалайбыз. Ушул бизди
Mına çoğalarga yakın bolğonuzdan çoğalarga koşup koyacağınızды sizlerden sorunabız. Jana biz mına Sartaşka karaganda Kaşkasuga 10 kilometrege jakınbız. Jana o Gülçöge karaganda Çoğalaydı Seyittirge 60 kilometre jakın ekenbiz. Şuga üçün Çoğalay jaga koşup koyumuzlar. Ana bizdi hazır ilgeleştirip Sartaşka koşabız demişler. Bu nerse tur emes bolmuşlar. Büyük struktura jagından bizdin aylayga yönüpkön. Kendiler bizde turizm aylayga jakşı yönüpkön. Bardık çarklarımız var, bazarımız var. Oşun üçün eğer koşsalar bizge koşkular. Olsa bizde özünce ayıl aymak bolup kaldırgılar. Наразычылыкка топтолгон эл Алай районунун акиминин орун басары Шерикбай Жапановдун дагы адилетсиз мамилесин айыпташты. Анда коңшу айылдар менен жер бөлүштүрүүдө мыйзамсыз аракеттерге барганын белгилешип, эки айылдын ортосуна бөлүк салып кетип жатканына токтолушту. Айылдын тургундары менен мамилебиз өтө жакшы, азыр дагы жакшы, түшкүндө дагы катнашыбыз дагы жакшы, Куда карындашыбыз, тууган урукпуз булар менен аябай жакшы. Бул жерде келип эле неме кылып жаткан райондун администрациясы болуп жатат. Негизи келинче бизди бөлүп жаткан основной бул зам акими Шерикбай деген азамат бар. Ушул 8 жылдан бери иштеп атат. Ушул иштен кетпегенге чейин бизге ушундай кысылчылык боло берет. Болуп да келгени да болду да. Бүгүнкү күндө деле ушул азыр чоң оор операциялар болсо, бүгүнкү күнгө чейин ушул жака жетет. Бизде жалпысы калктын саны жылына салыштырганда азыр баягы статистикалык маалыматтар боюнча 150 бала төрөлүптүр былтыркы жылы. Ошонун баары эле оңой болбойт да, ар кандай жолдор менен. Бул жагы да өтө неме. Экинчи жагы документтер боюнча биз Сатмол болбосо Кашкасууга 20 километр. Андан бүтпөсө 40 километр, 60 километр аралыгында биздин бардык ишибиз бүтөт. Райондук деңгээлде, областтык деңгээлде бул башка маселе. Ошол себептен биз жалпы жаштар, жалпы эле эл биригип ушул Чоңолайды туура көрдүк. Элеттиктердин бул наразычылыгы боюнча облус жетекчилиги көзөмөлгө алганын билдиришти. Анда аймактык ирелештирүү долбоорунун негизинде Бийик Тоолу делген Сарыташ, Нура, Талдык Суу жана Сарымогул айылы биригип Памир Алай айыл аймагы болушу боюнча пилоттук долбоор каралып жатканын белгиледи. Бул 3 айыл өкмөттүн тең айылдык кеңештеринен макулдук алынган. Алар бул үчөө биригип бир айыл аймак болгонго ирлешүүгө макулдугун беришкен. Бирок бир нюанс бар, ал жерде 3 айылдык кеңештен өздөрүнүн айылдарын борбор катары көрсөтүп беришкен. Ошондуктан бул жерде ошол географиялык жактан кайсы айыл ыңгайлуу болсо, жана инфраструктурасы кайсы айылдыкы жакшыраак болсо, жана ошол келечектүү план развития перспективасы кайсыныкы жакшыраак болсо, ошол айыл тандалуу. Айыл административдик аймактык реформанын биринчи гана этабы. Бул биринчи этап ошол айыл аймактардын деңгээлинде гана жүрүп жатат. Демек, бир райондун ичиндеги айыл аймактар гана биригип атат, ал эми райондор арасындагы чек-аралар бул этапта өзгөрбөйт. Ошондуктан азыр бул маселе күн тартибинде жок, бирок келечекте кийинки этаптарда каралат. Алай районунун эң акыркы Сарымогул айылы 2004-жылы Тажикстандын ижара аймагынан Кыргызстанга өткөн. Ошол мезгилден тарты Алай районунун курамында болуп келет. Учурда 6000ден ашуун эл күн кечирет. Бийик Тоолу айылда 7-8 ай кыш мезгили болот. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Именжанов, Ош ТВ.